Кудайдын чакырыгы 18 декабрь. Менин жаным теңирди даңкта, менин бүт ички дүйнөм анын ыйык ысмын даңкта. Менин жаным теңирди даңкта, анын бардык жакшы иштерин унутпа. Жүрөгү ыраазчылыкка толгон дөөт бул сөздөрдү жазып жатат. Өзүнүн жүрөгүнө, өзүнө, Кудайды даңктаганга буйрук берип жатат. Анткени даңктоо бул кандайдыр бир кырдаалга жооп эмес. Бул жүрөктүн Кудайга болгон мамилеси. Ооба, бул оңой эмес. Ооба, дайыма эле каалоо боло бербейт. Бирок бул дайыма туура. Дөөт өзүнө өзү эстетип жатат. Кудай күнөөлөрүңдүн баарын кечирип жатат. Оорулардан айыктырып жатат. Өмүрүңдү көрдөн куткарат. Ырайымы жана мээрими менен чулгап жатат. Сенин жашооңду жакшылыкка толтурат. Булардын баарын биз кийинки аяттардан окуй алабыз. Биз да Кудайдын кылган жакшылыктарын эстегенде токтоно албай даңктай баштайбыз. Бирок кээде биз түйшүктөнүп атып, күнөөгө жол берип коюп, таарыныштарга орун берип коюп, Кудайды даңктаганды унутуп коебуз. Анткени ушулардын баары Кудайдын жакшылыктарын көргөнгө тоскоол болушат. Дөөт да өзүнө эстетип, анын жакшы иштерин унутпа дегендей эле, биз да өзүбүзгө эстетип туралы, унутпайлы. Кудай кандай керемет экенин, аны менен жашоо кандай сонун экенин, анын ырайымдуулугун, сүйүүсүн айтып, даңктап туралы. Жаным, теңирди даңкта, жаным, кыйынчылыкка карабай, аны макта.